Мен бирок бул таң калдым ошо 2 күндөн бери ошо экс президенттин ден соолугу жөнүндө канча киши кайрылуу кылып, кайгыруу кылып, кабатыр болуп, президенттин Сооронбай Шариповго чейин кайрылып атат да. Мен ошолордун аң сезимине, адамгерчилигине рахмат айтат элем да. Анан кээ бирлер ушундай кара басып турган адамды каралап, давалап, жамандаган жан дүйнөсү жарды адамдарга мен наалат айталым да. Кыргыз кыянаттыкка же болбосо кырсыкка кабылган адамга кыянаттык кылган эмес. Буну кыргызчылык дейт, буну чыккынчылык дейт. Чыккынчы. Андай абакта жаткан адамды, камакта жаткан адамга ал жазасын алып атат. Анан жамандашка канча негиз бар. Кыргыз өмүрүндө кырсыктан адамга кыянаттык кылган эмес. Бул киши өзү мындай ден соолугу боюнча айтты. Мен ден соолугу боюнча арызданбайм деди. Мен суранбайм деди. Эми ал киши бул айтты, мен эчтеке суранбайм деди. Эгер мен бөтөн жерде өлгөнчө өз мекенimde өлгөнүм артыктуу көргөм деди. Мисалы мен бир нерсени айтып коеюн. Өткөндө киргенде ал айтты, ушу мен акыркы жолу Орусия барганда Орус президенти мени Сочиде калганымда суранган дейт да. Мен ошо Сочиде курортто калганча мен Кыргызстан түрмөсүндө отурганым артык деп өзүм тандап алгам ушул жолду деп айтты. Анан кийин менен түрмөгө өзүм суранып алып отуруп алып анан түрмө мындай экен, мындай экен деп арызданганым туура эмес болуп калат dedi. Бул мага жан дүйнөмө мындай жакын келбей турган нерсе. Мен канчалык менде ушундай неме кылбасы, мен бирок акыркы күнүмө чейин лечение кылгандадыр, ушул жерде лечение кылат дейт. Бул урна белгилүү болчу. Азыр сүйлөшкөндө өзү деле айтты. Күнүгө өзүм жазып атам дейт да. Өзүмдүкүн өзүм жазып атам. Булар ачыкка чыгып кетет. Бербей атат. Мен бирок 80 менен 60 эң киски. Эрте менен 9-дан баштап кечки 9-га чейин чай менен бал менен көтөрүп атам. Бирок бир нерсени айтты, УКМКнын балдары жакшы мамиле кылып атат. 2 жолу күнүгө спортзал калтырып атат деди. Ошол жака барып давлениени көтөргөнгө аракет кылып атам деди. Кече акыйкатчынын орун басары келгенде тескерисинче 130-га чыгып кетип башым ооруп чыкты деди. Антак мындай түркүсүн түшүп атат дейт. Эми түшкөнүн себебин айтты, ошо күнөөсү жок балдарым отурганга ойлонуп ошо түшүп атат деп. Көбүрөөк ошол бүгүнкү күндө жанагы суракта жүрүп аткан, кабакта жаткан балдардын ойлоп ошо түркүсүн аябай түшүп кетип атат. Бирок мындай болчу эмес. Мен бирок чыдайм, аягына чейин чыдайм деп айтты. Бирок биз баардыгыбыз көрдүк да. Турганда ордон жыгылайын деп кетип аткан баарыбыз көрүп атабыз. Асымы төмөн, аны эми ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт деп. Мен болгондой айтам. 80-60 менен ташоодо. 80-60 деген өзүнүкү нормасы 110-70 болгондон кийин бул эң критический. Эми мен ушунчалык өзүмдү өзүм аракет кылып атам, секирчи эмесмин. Спортзалга барып секирип атам деп ушпай. Түрмөнүн ичинде өлүп калбайын деп аракет кылып атам да, ачыгында айттым. Бирок сиздерге баардыгыңыз дагы переживать айтып, ушул жака келгенге рахмат деди. Карап аткан УКМКнын балдарына рахмат деди. Колдон келген аракетти кылып бизди бат-бат карап, чай ичип өзүм кармап атам деди. Духу, сүйлөгөн сөздөрү, мисалы кемдер айтып атпаймынбы? Айнып каратыпты, алжып каратыпты, эч кандай жок. Баардык нерседен дабардар. Алдыдагы парламенттик шайлоого даярдангыла, тигенткиле, менткиле биримдүү болгула, ынтымакка чакырып, дагы эле мурункудай эле. Ден соолугу эле төмөндөп кеткен болбосо, саясий дарамети төмөндөгөн эмес. Парламенттен сенин гана сөзүң калган. Биз сизге ишенебиз. Сиз кадимки сиз келгенде биз аябай өзүбүз эл болуп мындай аябай сүйүнүп кеттик. Сиз азыркы бийликтин таза жүзү жарык адамы эле сизсиз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте.
Рахмат, Дастан Арсбекович. Урматтуу өлкө башчысынын өкүлү, мен көтөрө турган маселенин маңызы президентибиздин дарегине багытталат, андыктан жакшылап угуп алсаңыз. Акнет деген компания бар болчу. Анын ээлери бар эле да. Мен былтыр ушул жерден ошо Акнет компаниясынын тегерегиндеги болуп жаткан кылмыш иштери боюнча маселени көтөрүп, ал тургай президентибиздин менен дагы анын аппарат башчысынын орун басары менен дагы сүйлөштүм эле. Бардык нерселер мамлекеттик кызыкчылыгында эч кандай мамлекеттик рейдерлик жок болгону, салыктан жашырылган акчалар жөнүндө, аракеттер жөнүндө сөз болгон. Мен ошого ынандым эле. Мына 1 жылдан кийин мага азыр ошол Кубан Ажымудинов деген Акнетти түптөгөн, Акнетти иштеген киши бүгүнкү күндө абакта жатат. Ачыгын айтканда азапта жатат. Ошол кишинин катын алдым, кайрылуу катын алдым. Жана анын атасы физика, математика илимдеринин кандидаты, окумуштуу Токон Ажымудиновдун президентибиз Сооронбай Шариповичке жазган катын алдым да. Мына 1 жылдын ичинде булар ал кезде эсеби камакта, ээси эркиндикте эле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алган аз келгенсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетиштир. Өлүп кетиштир. Мындайча айтканда кирешесине кирип кетишкен. Пойласына кирген, дойласына да кирип алган да. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберүүнү менден өтүнүштү. Азыркы күндө ишкер абакта жатат. Жаза аткаруу кызматы врачтар консилиум чыгарып, октябрда ага тез арада операция жасаш керек деген да. Бирок ага дагы мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул деген эмне? Бул рейдерлик эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч да. Же аны сындыруу аракети, же аны тындыруу аракети болуп атпайбы? Мен дагы өз ишкердим айланып, журналисттер менен дагы баарлашып, бул боюнча журналисттик иликтөө боюнча бир топ балдардан өтүндүм. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги рейдерлик, мүлктү тартып алуу фактылары барбы, жокпу? Аны убакыт көрсөт. Кандай болгон күндө дагы мендеги документтер, же болбосо мендеги актылар, мендеги фактылардын бардыгы бул жерден ортодон адамдар пайда көрүү максатында ушул ишке барган алып турат да. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку Мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиянын баасы жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге киришпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти да. Ушул маселени айтып коюн көрдүм. Мендеги документтердин бардыгын урматтуу президентке мен сиз аркылуу берип жиберем деп, анан өз көзөмөлүнө алат деп ишенем. Рахмат. Чоң рахмат, урматтуу Дастан Арсбекович. Азыркы Кенжебек Сатымкулович айткан маселени биз сөзсүз карашыбыз керек саат 2-де. Мына мен кечинде эле Оштон келдим. Ош шаарына ушул тегерек четиндеги райондордон 40 миңге жакын адамды учетко койду. Бул шайлоо эмес. Биз шаардыктардын өзүнүн депутаттарын, өзүнүн мэрин тандап алуу укугунан ажыратып салдык. Партиялар, мен мына шаар бийлигине, күч органдарына дооматым жок. Бирок муну жасап аткан партиялар, саясий лидерлер. Азыр райондордо паспортторун алдырып ийген жарандар пособиясын ала албай атат. Пенсиясын ала албайт. Үлүш жерлеринде проблема болот. Мына биз 1000 сом, 2000 сом беребиз деп атып, элибизди чоң азапка салдык. Партиялардын, болочоктогу депутаттардын элге болгон жакшылыгы ушулбу? Студенттердин дээрлик баарынын паспортторун чогултуп алып атат. Кийин шайлоодо шайлагандан кийин бересиң деп. Бул шайлоо эмес. Ошон үчүн биз мындай жалпы партиялар мындай бир жигитче күрөшкө чыгышыбыз керек. Ал болбойт азыркындай кетсек. Пособиясынан райондордон чалып атат. Пособияны ала албай атабыз, паспортубуз жок, бербей атат деп. Кредиттери бар. Ошондуктан саат 2-де чакырышыбыз керек. Сөзсүз угуп, мына ГКМБ, МВД, ГРС, Борбордук шайлоо комиссиясы кырдаалдан жыгынын жолун талкуулашыбыз керек. Менде сунуш азыр биз 6 айды, акыркы 6 айда учетко тургандар добуш бере албайт деген мыйзамды кабыл алып, колдон келсе өкмөт, парламент, президентке кайрылып, шайлоонун мөөнөтүн дагы 2 айга жылдырышыбыз керек. Азыркы учетко тургандар добуш бере албай турган абалга алып келишибиз керек. Кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолу ушул. Рахмат. Мына азыр айылдарда 90% элде тек паспорт жок, үйүнүн тек паспорту. Аларды паспортторун алып келип туруп азыр шаарга коюп атабыз. Шайлоо бүткөндөн кийин чыгып кайра кете бергиле деп коет партиялар. Алар көчөдө калабы? Ошон үчүн урматтуу жарандар өздөрү ойлонушу керек. А булар шайлоо бүткөндөн кийин паспортун көтөрүп алып каяка барат? Экинчиден азыр эле мына региондордон чалып атат. Биз пособия ала албай атабыз, паспортубуз жок деп. Үлүш жерлерде, пенсияда бүт маселе болот. Ошондуктан
Жанагы паспорт жыйноо маселесинде биз өтө мындай жоопкерчиликтүү карашыбыз керек. Элибизди райондон алдап алып келип кыйнап койбошубуз керек. Мен ошого күйүп атам. Мына жарандар тек паспорту жок, кайра паспортун чыгарып же айылга тура албай, же шаарга тура албай, үлүш жерлеринен ажырап, көчөдө калып, пособиясынан ажырайт. Ошон үчүн биз элге тынбай ушул маселени жеткиликтүү кылып айтып турушубуз керек. Экинчиден жана мугалимдерге студенттерди учетко коюп аткан. Аларга дагы сөзсүз түрдө органдар чара көрүш керек деп ойлойм.